Жумуш эртең менен саат 9-да келебиз. Кечинде 5:30-да кетебиз. 1 саат обед кылабыз биз. Жумасына кээде 5 күн иштейбиз, кээде 6 күн иштеп кылабыз. Мисалы үчүн Союздун убагында суббота воскресенье иштечү эмеспиз. 1 ай отпуска берчи. Кадимкидей эс алып. Азыр Союз тарагандай баягы менчик болгондой кээде баягы эмес жок эле иштеп атпайсыңбы, дем алуу жок эле. Эс албай каласың, ошондо чарчаганда кадимкидей нетип иштеме чарчап түшүгө киргенде убакыттар болот да. Бир орус бар болчу мастерим, Степовой Григорий деген. Ошол киши окутуп алды, үйрөтүп, ошондой үйрөнүп алдым. Анан окууга барып турдум Бишкекке. Баягы кесипти кайра өздөштүрүү боюнча. Анан 1987-жылы Минскиге барып келдим. Жаңы сааттар чыга баштабады. Электроника, кварц деген сааттар. Ошону барып Минскиде часовой завод бар экен, саат окуйт. Учебный центринен окудум. Ошол жерден окуп, экзамен алып берип, ошол жерден мастер деген наам алып келдим. Башында өкүнүп жүрдүм, баягы үйрөнө албай, кыйналып, баягы саатка гарантия бересиң, повторка болуп калат, сындырып алган жериң бар, бузуп алган жериң бар, жоготуп алган жерлериң да бар болуп калды, баягы ар кандай себеп болот да, Союздун убагында тияк болду. Өкүнүп жүрдүм. Анан бир 10 чакты жыл болгондон кийин анан кайра өзүмө ыраазы болдум. Баягы кадимкидей үйрөнө баштадым да, профессионал болуп, устат болуп, уста болуп. Рас эле кылыптыр ушул кесипти. Кандай заман болсо да, кандай убакыт болсо да керектүү кесип экен деп анан өзүмө өзүм ыраазы болдум да. Анан эми азыр көп кесиптер жоголуп кетип атпайбы, мындай технология өзгөргөн сайын, цивилизация болгон сайын. Өкүнбөйм мен. Жакшы кесип. Жакшы, өзү жакшы өтөсүз, жакшы. Bunu açık batırırken ne oldu? Hazır götürürüm. Sağ mala getirdim. Alır gel satıyoruz. Batırırken oturup kaldı. Күнүгө бир жок дегенде бир 30-40 адам. Ар биринин мүнөзүн билесиң, ар бирине өз мүнөзүн жараша отношение кыласың. Кадимкидей эл менен аралашсаң психолог болуп калат экенсиң да. Ким кандай экенин, кимге кандай сүйлөш керек. Анан баарына эле жакшы мамиле кылабыз. Баягы бизде служба БТда дайыма клиент прав дегенде клиенттерге дайыма жакшы мамиле кылабыз. Жакшы.